Төрага сизге чоң рахмат. Өкмөттүн жакшы жерлеринде айтып атсаңыз, мындай тос сүйлөп аткандай сезип кетти да. Мен жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн дайыма күрөшүп келем. Тосту башка жерден сүйлөйт. Биз тос көтөрбөй калганбыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, бизде парламентте бир эле нерсе калды. Эми регламентке жогору жактан добро алгандардын мыйзамы биринчи кирет. Анан алар көп талкуулабай эле жарым саат талкуулап туруп өтөт дегенди жазып койсок, мына реалдуулукка эми ошол эле калды бизде. Үстүдөн добро алгандардыкы мыйзамы эми биз билип атабыз эми кандай ким макулдук берди, анан ошондон кийин ким чыгарып атканын. Биринчиден, экинчиден мындай. Мен Мирлан Жээнчороевдун таламын ачык талашкым келет. Саясатчы эгерде өзүнүн ою, мына 9%да ал автор эле анан азыр 7%га каршы чыгып атат деп атпайсыңарбы? Эгерде саясатчы өзүнүн оюн жакшы жагына өзгөртсө, эмне үчүн болбосун? Биз аны кубатташыбыз керек да. Же ошондо ушул жерде туруп алып, жок 9%га каршы күрөштүңүздөр беле. Айрым коллегаларыбыз чыгып алып, биздин дагы бир коллегабызды мындай көрдөн алып жерге чабып атасыңар. Ушул туура эмес. Саясатчы өзүнүн оюн жакшы жакка өзгөртүп, ошол пайызды төмөндөтүүнү, айрым катачылыктарын түшүнсө бул жакшы. Ким позициясын өзгөрткөн жок. 3 президенттен бери мына өткөнкү президенттин этегинен намаз окугандар, азыркы президенттин этегинен намаз окуп атасыңар. Атамбаевка түндүк түштүк альтернатив жолдун атын бериш керек. Аны баатыр кылыш керек дегендер, аны тескерисинче эми тепкилеп атасыңар мисалы. Барыңар позицияңар тез өзгөртүп атпайсыңарбы? Бир эле Жээнчороев эмес да. Ошондуктан адам пикирин өзгөртүп, мыйзам долбоору боюнча идеяны кайра жаңыдан алып чыгып аткан болсо, биз аны колдошубуз керек. Аны тепкилебегиле. Мурда 9%ды колдогон, эми 5%ды колдогонду. Кааласа 3%ды колдосун. Биз аны кубатташыбыз керек. Ошондуктан ал бир эле Мирлан Жээнчороев эмес Кыргызстанда пикирин өзгөрткөн. Мындан жаман нерселерге пикирлериңерди өзгөртүп, кошомачылыктан кошомачылыкка күн көрүп жүргөндө толтура биздин арабызда. Депутаттар, урматтуу премьер-министр, мындай да бул жерде биз кредит алгандарда колдоп атабыз да азыр. Кээ бир банктарга акча салгандар бар да, алар дивиденд алыш керек. Толкунбек Сагынбекович мындай да бул маселе боюнча кандай болот ал? Эси кээ бир кишилер банкка наоборот кайра акча салган. Алар эртең сурайт да, биздин дивидендти бересиңерби же бербейсиңерби дейт. Бул бир. Кандай ал жерде ошондой маселелер бар да. Сиз айтып атасыз, кредит берип койду, анан буларды 3 айга жылдырыш керек деп атасыз. Кредит алат дагы той өткөрүп атпайбы? Сразу той алып келип акчаны чогултуп алды. Yok, токтоп туруңуз. Сиз сүйлөп аткандан соң чыккан жоксуз да. Уважаемые коллеги, прошу в рамках регламента. Той өткөрүп атат. Кредит алып, той өткөрүп, сразу ошол жерден чогултуп алып атышат. Чогултуп алганда сразу төп койсун ансынчы. Бул бир. Экинчи, ар кандай маселелер болот да. Бул жерде анан сиз айтып атасыз, мен сиз айткан сөзгө аябай кошулдум, уктум. Бирок двояко жерлер бар да бул жердечи. Анан кээбирлер иштебей атат, бербей атат деп атасыңар. Иштеп атканда да бербей аткандар болгон. Иштеп атат, ошондо эле бербей соттошуп жүргөндөр, жылдап жүргөндөр бар. Жанакы торгой эмнесине уялаган мезгилдерде койдун үстүнө ошондо эле бербей жүргөндөр бар. Депутатыбыз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте сөз. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, өкмөттүн негизги милдети бул бюджет аткаруу. Сиз мына тарыхта эң көп иштеген премьер катары калып атасыз, бирок ошон менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер-министр катары калып атасыз да. Өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз кандай? Бюджет аткарылбашында. Бюджетти аткарбаганда өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Мыйзам боюнча каралган ал. Бул эми биздин тарыхта мен эле эмес. Мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем. Мен далай башыман өткөргөм. Сиз эми статистиканы карасаңыз, кандай өзгөрүүлөр болгон, ким качан аткарган. Менен башкаларга неметпей коеюн. Бирок аткарылган фактылар боюнча ошол өзүбүздүн аргументтерибиз бар. Аны бюджетти коргоп атканда, бюджет мыйзамын алып келгенде жооп берем го дейм. Сиздин күнөөңүз барбы жокпу ушул бюджет 2 жылдан бери аткарылбай атканына? Жетишпеген жактары бар, бирок объективдүү себептер менен да. Жетишпеген эмне, объективдүүсү эмне? Жетишпеген жактары ошол жердеги ар бир участоктор ошол салык кызматында, бажы кызматында жана башка киреше тармагында иштеген кызматкерлердин кээ бирлеринин милдетин тагат барганда. Аларга эмне жоопкерчилик тартты алар анда? Кызматтан кетишти. Ким кетти?
Былтыркы жылдарда айтсак, азыр мен салык кызматына берейин. Райондун кайсы жетекчилери кеткен? Жоған, кереги жоған. Значит, чоң жетекчилерден ким кетирдиңиз бюджет аткарбадыңар деп? Өкмөт мүчөлөрүнө. Өткөндө алмашты го салык кызматынын жетекчиси. А бул салык кызматынын жетекчиси келгенден бюджет тола баштадыбы? Жылыштар бар, бирок эми экономикалык акыбалга карата, региондо болуп аткан финансылык кризиске карата мындай кемчиликтер бар. Бирок негизи сиздин өкмөтүңүз негизги болгон мыйзам бюджетти аткарган жоксуңуз да. Сиз канчалык деңгээлде күнөөлүүсүңүз ушул жерде? Азыр мындайда 167 миллиард сомго киреше бөлүгүн аткарып, былтыркыга салыштырмалуу 15 миллиард сомдон ашык аткарган, республикалык бюджеттен 13 миллиардка ашык аткарган, 9,6%га көбүрөөк аткарган, бул жакшы көрсөтүч. Бардык нерсе идеальный айткандай боло берсе, анда экономикада проблема болбойт эле, туурабы? Бирок ал мыйзам да, силер мыйзамды аткарышыңар керек да. Мыйзамды да жөлүү себептер менен, эгерде субъектлерден, экономиканын тармактарынан кризистик бир нерселер болсо, же банкротство болсо, жоюлуп кетсе, алардын баары тең ошо планга кирген да. Силер инвестициялык шартты түзүп бере алган жоксуңар. Эң чоң күнөөңөр ошо болду. Экономикага эркиндик бере алган жоксуңар, кичи жана орто бизнеске эркиндик бере албадыңар. Укук коргоо органдары, текшерүү органдары менен кыйнап жаптыңар. Жунданы бир налог инспектор барып текшерип, 1,5 ай, 1 жыл канча жабылып турду, 1,5 миллиард акча түшпөй калды. Чынбы ушул? Жунда боюнча 15-жылдан бери келаткан тарых. Жок. Налог инспекция барып 160 миллион штраф салып, алар спорлошуп иштебей 1,5 миллиард сом түшпөй калды өздөрү айтты. Ошол 15-жылы салынган штраф да. А ошону сиз оңдоп койсоңуз болбой эле. Ал жерде соттук процесстер бар. Оңдогон үчүн азыр иштеп баштады. Нарында бир ишкер бут кийим чыгарган ишкана ачып, барып аны камап, укук коргоонун текшерип, жаап кетип калды. Билем аны. Сиздин убактыңызда болду ушуларчы? Жок, менин убактымда болгон жок. Ал 16-жылы болгон. Сиз алып кала албадыңыз да ушуларды. Ал жерде мыйзам бузуулар болгон. Экинчиден инвестор кеткен. Инвесторду азыр чакырып атабыз, келсе иштейт. Инвестор силерден кетип калды да, силерге ишенбейчи. Депутатыбыз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте сөз. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, өкмөттүн негизги милдети бул бюджет аткаруу. Сиз мына тарыхта эң көп иштеген премьер катары калып атасыз, бирок ошон менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер-министр катары калып атасыз да. Өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз кандай бюджет аткарылбашында? Бюджетти аткарбагандын өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Мыйзам боюнча каралган ал. Бул эми биздин эле тарыхта мен эле эмес. Мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем. Мен далай башыман өткөргөм. Сиз эми статистиканы карасаңыз, кандай өзгөрүүлөр болгон, ким качан аткарган. Менен башкаларга неметпей коеюн. Бирок аткарылган фактылар боюнча ошол өзүбүздүн аргументтерибиз бар. Аны бюджетти коргоп атканда, бюджет мыйзамын алып келгенде жооп берем го дейм. Сиздин күнөөңүз барбы жокпу ушул бюджет 2 жылдан бери аткарылбай атканына? Жетишпеген жактар бар, бирок объективдүү себептер менен да. Жетишпеген эмне, объективдүүсү эмне? Жетишпеген жактары ошол жердеги ар бир участоктор ошол салык кызматында, бажы кызматында жана башка киреше тармагында иштеген кызматкерлердин кээ бирлеринин милдетин тагатып барганда. Аларга эмне жоопкерчилик тартты алар анда? Кызматтан кетишти. Ким кетти? Былтыркы жылдарда айтсак, азыр мен салык кызматына берейин. Райондун кайсы жетекчилери кеткен? Жоган, кереги жоган. Значит, чоң жетекчилерден ким кетирдиңиз бюджет аткарбадыңар деп? Өкмөт мүчөлөрүнө. Өткөндө алмашты го салык кызматынын жетекчиси. А бул салык кызматынын жетекчиси келгенден бюджет тола баштадыбы? Жылыштар бар, бирок эми экономикалык акыбалга карата, региондо болуп аткан финансылык кризиске карата мындай кемчиликтер бар. Бирок негизи сиздин өкмөтүңүз негизги болгон мыйзам бюджетти аткарган жоксуңуз да. Сиз канчалык деңгээлде күнөөлүүсүңүз ушул жерде? Азыр мындайда 167 миллиард сомго киреше бөлүгүн аткарып, былтыркыга салыштырмалуу 15 миллиард сомдон ашык аткарган, республикалык бюджеттен 13 миллиардка ашык аткарган, 9,6%га көбүрөөк аткарган, бул жакшы көрсөтүч. Бардык нерсе идеальный айткандай боло берсе, анда экономикада проблема болбойт эле, туурабы? Бирок ал мыйзам да, силер мыйзамды аткарышыңар керек да. Мыйзамды да жөлүү себептер менен, эгерде субъектлерден, экономиканын тармактарынан кризистик бир нерселер болсо, же банкротство болсо,
жоюлуп кетсе алардын баары тең ошол планга кирген да. Силер инвестициялык шартты түзүп бере алган жоксуңар. Эң чоң күнөөңөр ошо болду. Экономикага эркиндик бере алган жоксуңар, кичи жана орто бизнеске эркиндик бере албадыңар. Укук коргоо органдары, текшерүү органдары менен кыйнап жаптыңар. Жунданы бир налог инспектор барып текшерип, 1,5 ай, 1 жыл канча жабылып турду, 1,5 миллион акча түшпөй калды. Чынбы ушул? Жунда боюнча 15-жылдан бери келаткан тарых. Жок. Аны Налог биз инспекция барып 160 миллион штраф салып, алар спорлошуп иштебей 1,5 миллиард сом түшпөй калды өздөрү Ошол айтат. 15-жылы салынган штрафта. А ошону соңдоп койсоңуз болбойлу. Ал жерде соттук процесстер бар. Оңдогон үчүн азыр иштеп баштады. Нарында бир ишкер бут кийим чыгарган ишкана ачып, барып аны камап, укук коргоонун текшерип, жаап кетип калды. Билем аны. Сиздин убактыңызда болду ушуларчы. Жок, менин убактымда болгон жок. Ал 16-жылы болгон. Сиз алып кала албадыңыз да ушуларды. Ал жерде мыйзам бузуулар болгон. Экинчиден инвестор кеткен. Инвесторду азыр чакырып атабыз, келсе иштейт. Инвестор силерден кетип калды да, силерге ишенбейчи. Мына пандемия учурунда мен сизге ачык айтып коеюн, контрабанда иштеди. Талас жактан мен билбейм кандай болду. Бирок Тажикстан жактан, Өзбекстанда контрабанда иштеди. Азыркы учурда мына биздин ишкерлер, Мухаммед Калдышевич, биздин ишкерлер ошол жергиликтүү атамекен өндүрүштүн продукциясын албай, Өзбекстан продукциясын, Тажикстан продукциясын алып келип, бизди Кыргызстанда сатып атышат. 6 миллион халкы бар, биздин базарыбыз бар Кыргызстан. Ошого жок дегенде биздин өндүрүшчүлөргө бербейликпи ушу 6 миллионду? Сертификаты жок. Кандай товар келип атат билбей атабыз. Документтери жок. Кандай документ менен келип атат? Салык төлөгөн жок, НДС төлөгөн жок, башка тиги төлөгөн жок. Мына мисалы полиция бар, тиги участковыйлар бар. Жана башка базарга чыгып сертификаттарыңызды эле сурасын, мына Минэкономика сизге. Вот, бул жерден да көп чыгат, көп нерсе. Курулуш тармагында, мына сиз билесиз, азыр тиги пандемияга чейин арзан трудовой миграция кирип, тиги коңшу мамлекеттен биздин кыргыз жарандары иштеп алган. Мына азыр мүмкүнчүлүк бар, ошону кайра көзөмөлдөш керек. Ошо биздин балдар иштесин. Азыр мигранттар аябай көп келип атат. Курулуштар башталса, биздин балдар иштесин курулуштарда. Частный курулуш болобу, көп кабаттуу курулуштарда болобу, биздин балдар иштесин. Кымбат болсо дагы. Иштесин, айлыктарды алсын.